Жаңы дайындалган министрдин айтымында айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө кыска жана узак мөөнөткө пландар коюлган. Анда негизинен 3 маселеге басым жасалат. Алар консолидация, тагыраагы дыйкан фермерлерди айыл чарба кооперативдерине бириктирүү, министрликти жана бул тармакты толугу менен санариптештирүү, ошондой эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө шарт түзүп берүү. Кыргызстанда өндүрүлүп аткан продукция биздин магазиндерде приоритет болуш керек да. Алар үчүн жакшы шарттар түзүп бериш керекпиз. Азыркы учурда чын эле салык жагынан караганда, каржылык жагына караганда чын эле чет өлкөдөн келген продукцияны Кыргызстанда саткан пайдалуураак экен. Ошону биз өзгөртүш керекпиз. Мындан сырткары мурда даяр болуп, бирок кандайдыр бир бюрократиялык тоскоолдуктардан улам иштебей жаткан мыйзамдарды ишке киргизүү, чет өлкөдөн импортталган эмес Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга басым жасоо, контрабанда, коррупциялык схемаларды жоюу тапшырмалары коюлду. Министр 100 күндүн ичинде кыска мөөнөттүү пландарды ишке ашырарын кошумчалады. Сен канча сугарба, канча жер семичкичтерди бербе. Эгерде анын баарын жакшы шарттар түзүп берип алып туруп эле, бирок зыянкечтериң толтура болсо, сен эч качан жакшы түшүм ала албайсың. Эч качан. Ошол үчүн биякта дагы мамлекеттик башкарууда дагы биз ошону түшүнүп алыш керекпиз. Коррупционерлер пока бар болуп атканча, ошондой уурулук бир схемалар бар болуп турганча, Кыргызстанда мындай өнүгүү болбойт. Ошол ичинде айыл чарбада да эч качан өнүгүү болбойт. Биз ошону азыр өзгөртөбүз. Буга чейин министрликтин дарегине айтылган сындардын арасында аталган ведомствода эмгектенген кызматкерлердин санынын көптүгү болгон. Мындан 2 жыл мурда 5000ге жакын адам иштесе, азыр 888 жаран кызмат кылат. Эгер кыскартууга негиз болсо, алардын саны азайышы мүмкүн. Мунара Кадырдин кызы, Шаршенбай Акымбеков, СТВ.